Машинаңыздың дворнигі иштебей қалса, ең алғач ол предохранительдерді текшеребиз. Предохранитель салонда да болып қалышы мүмкін, мотор частьта да болып қалышы мүмкін. Бұлардың бары жақсы боло турган болсо, мотордун өзүнүн тогун текшеребиз. Мотор дворниктин ножкалары чыккан жерлерди көрө атабыз. Ушуга карап таап алсак болот. Ушулардын астында ичинде механизм бар. Кээ бир унааларда бул механизмдер бул жака чозулат да, мотору бул бетте болот. Кээ бир машиналарда сыртка чыгарылган болот. Ошого маневресиздер. Азыр бул машинанын шот немеси мотор ичинде, штекери да ичинде. Эми ал штекеринин тогун текшериш үчүн бул жерде мына капкактар ачылат. Но болттар чечилет. Мунун каерден чыгарганыңызды размерин көрүп алыңыз. Чечесиз, акырын чыгарасыз. Мына пластиктерди пистондорунан чечип, ачып, тогун текшерип, тогу бар болсо мотор которулат, кайрадан жаап коесуз. Бул нерсе өтө кандай табыш кыйын болот. Негизи бул эмес, бардык эле машиналар ошон үчүн чыгарганда бир аз акырындык менен аккуратный чыгарыңыздар. Сынып калса, кайрадан баягы жүргөндө пистондор сынып калса, жүргөндө мо тырыктап ушундай ачыкча маселе көбөйөт. Bunun дагы бир моторун эмин ачып калганда, дворниктин мотору тууралуу сөзсүз видео болот. Азыр мен кандай болот, примерно диагноз кылганда ошол тууралуу. Анан кийин дворниктин резиналары экөө башка болот, алмаштырып албаңыздар. Но металлы дагы башка болот, мына учундагы резинасы дагы размери башка болот. Анан дагы эмнелерди айтып кетчү. Анан кээде эгерде сиздин дворникти жаксаңыз, баяктан мотордун үнү чыгып атат, бирок муну кыймылдабай атат. Анда мунун ичиндеги мындай кайчы деп коебуз биз, механизм. Ошо механизм именно муну мотор болсо, мотордун ошо уланган жерде бир мындай рычаг деп коет, мындай чистовой рычагынан чыгып кеткен болот. Ошол жерди ачып, өзүңүз дагы кадап койсоңуз болот. Негизи жөндөн чыкпай, көбүнчө сынат, ошо сынганы алмаштырып коесуз же болбосо. Мына ушундай туугандар. Дворниктин иштеши ушундай. Дворникти башкарган нерсе бул гитара болот анда. Гитара оң жакта дайыма оң жакта эмес, негизи мына эшик жагында, водительдин эшик жагында подфарник турат бардык машиналарда. Напротив жагында дворник турат. Негизи дворникте реле дагы бар. Ошол маани беребиз. Биринчи мына дворниктин өзү, мисалы, мына иштештери бар. Мына дворниктин иштештери, мына азыр мына звукту котабыз да чыкылдаган. Ошо чыкылдаган үнү жок болуп калат. Мындай, мына иштеткениңизде, мына чыкты деген үн жок болуп калат. Өзү эрип кетсе, же ичи сынып калса, биринчи ошого да маани беребиз. Анан предохранительдерди текшеребиз. Мына ошону менен туугандар дворникти өзүбүз оңдошко аракет кылабыз. Негизи дворниктин маселеси өтө чоң, бирок мен мындай негизи көп кездеше турган. Кантип текшерсе болот? Примерно видео кылып атам. Кемчиликтер болсо сөз жазсаңыздар, биз дагы үйрөнүп атабыз. Кийинки видеолорго чейин. Ассаламу алейкум.